элдерди эле чыгара берип өзүм калып калдым го. Кичинекей балдарымды карасам, чоң балдар болуп келишет. Амирчик деген балабыз, жигитибиз болду, эмки жума келгиле. Интервью бүткөндөн кийин ошибка кылбаш керек да негизичи. Түмдү төргөйлөм деп ошону машыктырып атам да. Элди окуйм деп, канча убакыт окуйт? Ырчы болом же актер болом. Адамга Англис тилинде дагы эркин сүйлөй аласыз. Базовый деп коет го. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Мынакей биздин жүрөктөн чыккан сырлар аталышындагы көрсөтүүбүздүн экинчи чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Сиздер менен мен Чынара Турсунбаева чогуу болобуз. Ал эми бизде бүгүн конокто албетте биздин Кыргызстандын сыймыктуу инсаны, келбет десе келбет, сөз десе сөздөн чеберчилиги астыда. Ал эми биздин ушул кыргыз элинин кичинекей муундарын чоң сахнага же болбосо чоң кадамдарга жетектеген модельдик агенттиктин негиздөөчүсү. Анын аталышы Думанаев Models. Ал эми ырчы жана теле алып баруучу бизде конокто Думанаев Аскар Сталбекович. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Кош болдук. Биринчи жолу ушул интервьюга келгенде отчество менен Сталбекович деп чыгып атам. Аябай расмий болуп. Биз өзгөчөбүз да. Эми ар бир адам уникалдуу, ар бир чыгарылыш уникалдуу эмеспи? Ошон үчүн мага тескерисинче сиздин отчествоңуз менен айткан туура болду. Кандай жүрөсүз? Азыркы жайкы эргүү, сизде да эргүүбү? Же сизде эч кандай айырмасы жок? Негизинен ар бир сезондун ар бир жай болобу, кыш болобу өзүнүн жаратылыштагы бир кооздугу, анан өзүнүн бир мындай азыр көбүнчө көл тарапта көптөгөн иш-чаралар болуп жатат. Ал эми кышында борбор калабыз Бишкекте дегендей, кээде региондорго барабыз, ошондуктан жылуураак болгондучу. Анан ар бир эле мезгилдин өзүнүн иш-чаралары болот десем, ошол иш-чаралардан эргүү алып, ошол иш-чараларга даярданып жүрүп эле бүтүп калат. Азыр бир иш-чаранын аркасынан экинчи иш-чара болуп эле. Кандай эмне тема? Жайда бүтөйүн деп калды. Учурда август айында бир мындай чакан, мындай бассейндин тегерегинде көлгө барбай калгандардын урматына дегенде кичинекей кече уштурайын дегем. Ошонун аркасынан жүрөбүз. Анан көптөгөн. Ал жака кандай жаштагы, кайсы курактагы адамдар бар? Ал жерге бөбөктөр дагы, кичинекей балдардан чоңдор дагы, анткени фотосессия болот. Андан кийин жанагындай өзүбүздүн жанагындай эс алуучу максаты бар. Андан кийин кечинде азыр психология менен дагы алектенип жатам. Жанагындай трансформациондук оюндар, психология менен байланыштуу кандайдыр бир практикалар, иш-чаралар. Демек ал жерге барган адам бассейнге түшүп эле эс алуу эмес, психологиялык жактан дагы пайда алат турбайбы? Анан кийин сонун сүрөттөрдү дагы алып калат, эстелик. Көрүүчүлөргө айта кетиш керек турбайбы, жарыялап, Көрүүчүлөргө дагы айта кетсек болот. Негизи эле модельдик мектебибиз бар. Ошол жерде жума сайын ар бир ар аптада фотосессиялар жана съемкалар болуп турат. Ошолорго даярданып жүрүп эле бир апта өтүп кетет. Аны ойлонуштуруш керек. Жайкы эргүүгө карабай, баягы сизге келип жүргөн балдардын саны арбын болуш керек, Тескерисинче убактылар кенен болуп сизге келгенге фотосессияга, Анан кийин көбүнчө жайында 3 айлык каникулга келишет. Региондордон көп балдар келишет. 3 айдын ичинде ушуну окуп калалы, билип калалы деп. Анткени региондордо биздин филиалдар жок. Ошондуктан Бишкекке келгенге аракет кылдым. Эң сонун ушул мектеп жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жылдары түзүлдү, эмне максатта түзүп калдыңыз, эмне түрткү болду ачканга? Быйыл мектебибизге 11 жыл болот. 11 жылдын ичинде көптөгөн чоң ийгиликтерге жетиштик. Мен жеке жетиштим, менин окуучуларым,
окуучуларым жөнүндө айтып берсем, мен алардын эң эле биринчи фанатымын да. Ар бирин айтып берип, ар бирин 2 саат, 3 сааттан айтып бергенге айтып берип отура берем да негизичи. Канча окуучу бар? 11 жыл ичиндеби? 11 жыл ичинде абдан эле көп. Кечээ мурда күнү такси чакырсам, Көлдөн Бишкекке келиш үчүн, ал дагы айтат Аскарбек мен сизди окугам деп. Анан кийин магазинге барсаң, аякта деле окуучулар. Эми көп жылдар өтүп тааныбай деле калат экенсиң кээде. Чоңоюп кетишет, өзгөрүлөт дегендей. Анткени кичинекей балдарымды карасам, 2-3 жума көрбөй калсам эле чоң балдар болуп келишет. Анан 11 жылдын ичинде ушу көптөгөн чоң сахнага чыккан окуучулар болду. Чоң ийгиликтерге жетишип, чет өлкөдө иштеп жүрүшөт, эмгектенип. Анан Бишкекте дагы Кыргызстандын атын чыгарган блогерлер, алып баруучулар, ырчылар. Атын атайып кетпейсиз канча? Эң эле мындай чоң, эң эле чоң ийгилигим деп. Сыймыктанчы. Ар бири менен сыймыктанам, бирок ушул Амирчик деген ырчы балабыз, жигитибиз Кыргызстандын атын дүйнө жүзүнө дүңгөтүп келе жатат, дүйнөлүк масштабта дегендей деңгээлде. Ошондуктан абдан чоң сыймыктанам. Азыр дагы ал жөнүндө айтып атканда мындай прям мурашки деп коет го орусча. Толкундануу менен. Анан анын концерттерине Чыкырат Аскарбекке келип кеттиңиз, концертине барып анан отуруп алып ыйлайсың анан, элдин көзүнчө ыйлай албаймын деп. Сизге жаңы келгендегисин элестетип, ушундай деңгээлге жетти деп. Жаңы келгенде 15 эле жашта болчу да. Азыр болсо 23кө чыгып калат. Биз деле Амирчикти жаңы уккандай ырчы катары тааныдык да. Анан көрсө кыргыз турбайбы деген деңгээлге жеттик да. Биз аны чын эле башка улуттун ырчысыбы деп ойлогонбуз да. Кийин көрсө Думанаев модалсты окуган экен да дегенде аябай деп сизди баалайбыз. Анан ал дагы интервьюларга барганда, кандай бир иш-чараларга барганда да кээде ушул Аскарбек менен сыймыктанам. Ушул Аскарбек мага өз билимин, таалимин берди деген угуп калып эле, ой жыргап эле жатып калам. Анткени мындай дүйнөлүк масштабка чыгуу бул абдан чоң эмгек, бул ички дүйнөнүн байлыгы, биздин улуу Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегендей, адамдык сапаттары мыкты деңгээлде болгон адам гана чоң ийгиликке жетишип, чоң жылдыз болот да. Ошондуктан чоң деңгээлге жетсе дагы алып кетүү бар. Ошону алып кетип, ыраазычылык билдирип, жанагы ушул жолду баштап атканда ким менен жүрсөң, ким сага билим берсе, жол көрсөтсө, ошол адамдарга ыраазычылыгын билдирип, ошол адамдар менен дагы сүйлөшүп, баарлашып, жөн эле көңүл дейт го, ден соолугун сурап койсо, кандай гана керемет, кандай рахат. Бул сөзүңүзгө дагы кошулуп кетем. Анан бар го, чын эле баягы кыргыз айтмакчы, ити чөп жеп калыптыр дегенде. Ал учурларда ошол жол көрсөткөн адамдарды эстеп да койбогон адамдар жок. Албетте. Ошо андай дагы убакыттар болот, андай дагы алар деле кездешет. Моменттер болот. Канча жыл болду дедиңиз? 11 жыл болду. 11 жыл болду. Эмне түрткү болду? Ошол 11 негизи башында фотограф катары эмгектенип жүргөм. Фотограф катары жанагы Манас университетинде окуп жүргөндө студенттерге айрыкча акча керек дегендей, ата-энесинин мойнунда илинбей дегендейчи. Кошумча акча тапчысыз. Кошумча акча табуунун аракетинде ушул фотоаппаратты арендага алып, ижарага алып, суткага 1 күнгө 2 күнгө дегендейчи. Анан ошону алып сүрөткө тартып көрдүм. Анан кийин окууга ал ишти барып мындай профессионалдык деңгээлде окуганга дагы мүмкүнчүлүгүм жок болчу. Анткени мүмкүнчүлүгү жок эле. Анткени Манас университетинде сабактар эртең менен болот, түштө болот, анан кечинде болуп коет да. Ортосунда мындай 2-3 сааттык. Бир аптада ар кандай график. 1 күндө ар кандай график.
аптасын айтпай эле коеюн деп. Анткени университет чоң, ошондуктан бир кампустан экинчи кампуска барыш керек, ошондуктан ортосунда 2-3 саат кээде эме болуп калат да. Жылышып турат. Ошондо мүмкүнчүлүк жок болду. Анан кийин түштөн кийин иштейин десең окуу, эртең менен иштейин десең да окуу, түнчүндө үй тапшырмаларды жасаш керек дегенде. Анан ушул фотоаппаратты ижарага алып, өзүм каалаган саатка коюп, 1 сааттык фотосессия болобу же 2 сааттык фотосессия болобу, өзүмө мындай графикти тууралап, ыңгайлаштырып иштегенге ылайыктуу болду да. Шарт түзүп алдыңыз, шарт түзүп алып, анан кийин бул алгачкы кадамдар турбайбы ошондо? Алгачкы кадамдар ошол ошол сүрөткө тартып жүрүп эле кыздар балдарды чогултуп, азыркы чоң деген Борбор калаабыздагы торговый центрлер ачылып баштады. Ал жерге кийим кийип сүрөткө түшкөнгө кыздар балдарды издеп башташты. Анан мен дагы ошолорду топтоп сүрөткө тартып, кийимдер менен, реклама жаатында эмгектенип калып, анан ойлондум, модельдик курс кылсамбы, сүрөткө түшкөндү үйрөткөн бир курс өзүм жаратсамбы деп, анан аны мындай расмий түрдө, официалдык түрдө кыздар балдарды топтоп, ошолорду сүрөткө түшкөнгө үйрөтүп, мындай тур, мындай отур деген сыяктуу. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн оорчулугу да болот. Элдер ойлойт, бул сүрөткө түшүп эле телтектеп эле жүрө беришет буларды. Анын абдан оор. Артында канча эмгек жатат, Албетте, канча эмгек, канча нерв, стресс. Канча деген күлүп эле супсулуу болуп түшүп койсо эле. Анан кийин тажрыйба дагы абдан чоң. Демек тажрыйбаңыз ошол кезден эле башталган экен да. Балким ага чейин деле бир жерлерде түшүп жүргөндүрсүз өзүңүз, сүрөттөргө. Тартканга чейин. Мен сүрөткө өзүм түшкөндү негизи абдан жакшы көрчүмүн, бирок өзүмдүн келбетим таптакыр мага жакчу эмес. Кичинекей кезимден бери мындай комплекстерим бар болчу да. Азыр деле кээде мындай анда сиз ушинтип айтып атсаңыз, биздин Кыргызстан мырзаларга идеалдуулуктун чеги жок экен негизи. Адам баласына жеткен нерсесинен дагы чоң нерсени жеткиси келе берет экен. Менимче бул туура. Себеби ар ким өзүнөн кынтыктап, бул жери мындай болду деген сайын өсүп болот эмеспи? Анан болду, мен красавчикмин. Я красавица десе бүт өсү жок болуп калбайбы? Ооба, бир четинен ошондой да, анан кийин психологиялык боюнча жанагындай самокритика деген өзүңдү жемелебей, өзүңдү эметпесең, анда эме да мындай жакшы нерсе. Өзүңө ар дайым эме коюп турасың, планка коюп турасың, ушул деңгээлге жет, ушул деңгээлге жетиш үчүн эмне кылыш керек? Спорт менен машыгыш керек деп коюп эле спортко барбай жүрөм. Барбайсызбы? Машыкпайсызбы? Ушул спорт менен негизи эле башынан эле дос эмеспиз да. Кичине касыракпыз да. Тескерисинче. Анан кийин таттуу тамак жешти аябай жакшы көрөм. Манты оромо деген мен жашоом. Демек бул Кудай берген ар жактагы сиздин келбет турбайбы анда, Кудай эле берип койгон да. Кудай бербесе ушу абдан кыйналмак экенмин. Жакшы. Эми мына ошол окуучуларыңыз менен иштеп келатасыз, анан канча убакыт окуйт, мисалы бир келген окуучу сизге келди, окуйм деп, канча убакыт окуйт? Негизи 3 ай. 3 айдын ичинде базовый курс деп коет, база берилет. Сүрөткө түшкөндү, өзүңдү алып жүрүү, басканды, анткени дефилени үйрөтөсүз. Дефиле, туура басуу, да, өзүн жакшы алып баруу, түз отуруу дегенди дагы рас эстетпедиңизби? Бир аз башкача. Анан кийин өзүн сахнага алып сахналарга чыгарып турасыз, жыйынтыгында? Албетте. Жыйынтыгында эмес, уже окуп жүргөндө эле практика жүрөт, анткени көрүп калганмын, жаңы жылдык съемка болуш керек. Сиз
окуштарыңыз менен телевидениеде алып барыпсыз да? Ошол ар бир эле мени каяка чакырса, окуучуларымды да ошол жака алып барганга аракет кылам. Мындай иш чара болуп турса, мен окуучуларымды бир мындай показ кылып коеюнчу, бир чыгарып коеюнчу деп. Анткени практика жүзүндө кылбасак, студияда үйрөнүү бул 10 жыл, 20 жыл деле үйрөнө бересиң, бирок сахнага чыгуу өзүңүз билесиз да, өзүнүн сүрү бар дегендей, өзүнүн кандайдыр бир мындай биринчи жолу чыкканда таптакыр башка сезимдер, 10-чу жолу чыкканда таптакыр өзүңдү башкача алып жүрөсүң, башкача сезесиң дегендей. Анан келген окуучулар бир эле сүрөткө түшкөндө эмес, басканды дагы, сүрдү дагы, жеңүүнү баардыгын үйрөтөт турасызбы? Анан кийин азыр мындай модельдик мектепти мындай кеңейттик десем болот, продюсерлик борбор кылып, ким ырдаса модельдик менен кошо ырчылыкты, клип тартабыз, ыр жаздырабыз. Ким бийлесе, аны менен кошо бийлеп, ким алып баруучу катары өзүн көрсөтө алса, телевидениялар менен тыгыз байланыштабыз. Демек сиз мектепке келген окуучу эмнеге шыкты болсо алып чыга алат, э? Ошентсе болот. Жакшы, аябай жакшы. Жаңы ачтыңыздарбы? Ооба, ушул жаздын аягында. Ага чейин деле кылып жүргөн нерсе, бирок расмий түрдө борбордук продюсерлик борбор деп өзүбүздү ошол майда. Ырчылык деп калдыңыз. Ырчылыкка качан аралаштыңыз? Ырчылыкка аралашканым көп болду. Бирок ырларым 4-5 эле окуй. Ошол аз бирок саз деп коебуз. Аз бирок тойго чакырып өтө коебуз. Бирок бөлө угабыз го ырдаганыңызды. Көп ырларыңыз бардай сезилет. Ошол көп ыр кылганга аракет кылам. Ошол 1 жылдан бери үнүм чыкпайт деп алабыз. Үнүм өзүмө жакпайт. Жакпай. Критик турбайсызбы? 1 жылдан бери ыр жаздырбай жүрөм. Жаздырдым, бирок анындагы сапаты өзүм үнүмдүн сапаты, өзүм үнүмдүн мындай чыгышы, негизи эле ар дайым өсүүгө аракет кылам, бирок убакыттын тардыгынан вокалга жазылып коюп, ага бир айда бир барсам бардым, спортко жазылып коюп, 2 жолу барсам бардым дегендейчи. Анан ошо аракет кылам. Клиптер бар, ырлар бар, дуэттер бар. Тойлорго дардайсызбы? Тойлорго чыгып турам, чакырып калышат, тойлорго дардап бер деп. Анан кийин сизге дагы бир сапатыңызды жөнүндө суроо бергим келет. Теле алып баруучулук кесибиңиз бар, муну качан аркаладыңыз? Ырчылыкты бир 6-7 жыл мурун баштасам, алып баруучулукту 4-чү жыл болот го дейм, 5-чи жылбы. Биз ушундай эле бир интервьюга барып, анан 5-чи каналга азыр жабып калды. Абдан өкүнүчтүү. Ошол жерден башталган. Ошол жерден интервьюга барсак эле, силер жакшы сүйлөйт экенсиңер, алып баруучулукту карап көрбөйлү деп. Анан жанында Аяна деген, Арсаяна деген экөөбүз чогуу ырдайбыз, чогуу алып баруучулукту алып барабыз. Анан кийин экөөбүз жөн эле мындай тамаша түрдө эле каткырып күлүп эле проба кылып койдук да. Анан кийин болду, эмки жума келгиле. Интервью бүткөндөн кийин келиңиздер эме бир тартып проба кылып коелу. Сунуш кылган турбайбы? Деп калышты. Анан кийин экөөбүз күлүп каткырып эле жөн эле тамашалоо кылып койсок эле 4 күндөн кийин келгиле. Ар дайым ошо шаршемби күнү чыгасыңар эфирге, түз эфир дейт. Экөөбүз корккон бойдон эле макул деп алып эле. Анан кийин ойлонуп атпайсызбы? Экөөбүз кыла алабызбы ал нерсени? Экөөбүз сүйлөй алабызбы негизи? Анткени анын деле оорчулугу бар, анын дагы түз эфир десе, анын сүрү бар. Бир камераны көрсөң эле сүрүшөт, ал жерде 5-6 камера сени карап турат. Анан жана эме деп коет го, ошибка кылбаш керек да негизичи. Ал жерден тилиңен жаңылсаң, болду, түз эфирге кетип калат. Ошондон абдан коркконбуз. Анан кийин айнекөз сүйлөшүп, кеңешип. Кыргыз тилинде
орус тилинде болчу. Андан кийин орус тилинде негизи эми мындай кыргыз тилинде деле, орус тилинде деле, англис тилинде деле болсо деле мындай сүйлөшүп жүрө беребиз го. Адамга англис тилинде дагы эркин сүйлөй аласыз. Базовый деп коет го. Базовый. Негизи эркин сүйлөйм, бирок мындай там саламатсыздарбы, там эме деген мындай жөн эле мындай сүйлөп коюуга дарым этип жетет. Анан бирок телевидениеден анын майын чыгара сүйлөш керек, анан мындай чебер болуш керек, сөздүн чебери болуш керек дегендейчи. Андан бир аз корктук. Анан мен айтам, аяна экөөбүз эми жаш кезибизди кылбаганда качан кылабыз? Ооба. Анан азыр ушул бизге шанс берилип атат, ошону кармап калалы, анан үйрөнүп кетебиз, алып кетебиз деп экөөбүзгө бирибизге мындай ишеним көрсөтүп, анан кийин чыгып кеттик. Башында кыйын болду? Албетте, биринчи жылы кыйын болду. Эрте туруу кыйын, анан кийин түз эфирде сүйлөш кыйын, түз эфирде дагы көптөгөн кандайдыр бир коногуң келбей калат, же сөз таппай каласың, же мындай режиссер микрофонго сүйлөп атканда алаксып кетип, сөзүңдү унутуп каласың, коногуңду укпай каласың кээде. Абдан көп ушундай моменттер болду. Анан бирок ушул экинчи жылы 7 каналга алып баруучу катары мындай өсүү болду да. 7 канал, андан кийин 2 жылдан бери биздин УТРК мамлекеттик телеканалда алып баруучу болуп жүрөбүз. Ошого татыктуу болгонубузга өзүбүз деле азыркыга чейин ишене албай. Албетте татыктуусуздар. Экөөңүздөрдү көрүп калам. Мен дагы аябай бир эфирдин көркүн ачып келген конокторду деле мындай кызыктырып, аябай жакшы алып барасыздар. Рахмат. Ийгиликтерди каалайм. Мына азыр эми сизди сурай берсек, сиз көп тараптуу чыгармачыл инсан экенсиз да. Ушул үчөөсүнөн эле сурагым келип турат. Кайсынысы сизге жүрөгүңүзгө жакын? Кайсынысы менен иштегенде эргип аласыз? Рахат аласыз? Негизи чыгармачыл адамдар биз кичине эме болот эмеспизби? Эргүүнүн артынан кээде болот го мындай ыр жазган адам ырын жаза албай, жана эме келбей, илхом келбей, кандайдыр бир мындай өзүн изденип жүрө берет го. А мен болсо биздики жакшы мындай ырдоодон кичине чарчап баратсак, моделдик тарапка жүрөндө фотосессия кыла калабыз да. Анан кийин сүрөткө түшкөндөн тажап кетсек, жүрөндө тийини кыла калабыз да. Анан мындан үчөө тең бирдей турбайбы? Үчөө тең негизи бирдей. Андан тышкары ушул психология менен, андан тышкары бизнес менен ошонун майын чыгарганга аракет кылам, бирок өзүм мындайм да, тияка бир барып тийип, бияка бир барып тийип. Жок, бул мындай жумушту негизи билбейм, чыгармачыл адамдардын арасынан деле көптөр кыла бербейт деп эсептейм да. Чыгармачыл адамдар дагы бир топко бөлүнөт эмеспи? Кээ бирөө ыр менен эле баратса, ал балким бийлебейт, балким сүйлөбөйт дагы да. Жазып берген ырлар, даярдарды ырдап чыгып коюшу мүмкүн. Сиз ар тараптуу экенсиз. Мындай чыгармачыл инсандар аз болуш керек деп ойлойм да. Анан быйыл бир 2-3 ырга музыкасы даяр ырга текст жазганга аракет кылып, орус тилинде, кыргыз тилинде. Бирөө орус тилинде, бирөө кыргыз тилинде, экөө кыргыз тилинде. Ошого аракет кылып жазып көрдүм. Азыр уялып чыгара элекмин да кой. Аны текшерүүдөн өткөрдүңүзбү? Негизи даяр болуп калды. Орусчасы чыгып, клип тартамда турабыз. Ал эми кыргызчалар болсо чыга элек, ошону бир сыйра текшерүүгө бердим. Акын эжеке байкелерге, агаларга. Анан жаман эмес экен. Жаман эмес экен. Көрсө мындай да талантым бар экен дейсизби? Сиз мына кыргыз тил, орус тил деп калдык да. Сиз өзүңүздүн тилим деп кайсы тилди эсептейсиз? Албетте кыргыз тилим. Кыргыз тилде сүйлөгөндөн эргип алам. Ошондон кандайдыр бир мындай көбүнчө азыр да мындай комментарийде жазып калышса, көрүүчүлөр көп пауза кылат экен, деген эмелер көп экен десе, бул мен
мындай жеке эме жашоодо в обычной жизни дегенде орусча сүйлөп көнүп калдым да. Анан кыргызчага эмемде. Демек кыргыз тилинде азыраак баарлашасыз. Эми үйдөн болсом мындай тур кел жат тамак иштегенден башка монтип адабияттык тилде сүйлөшпөйбүз да. Жок, мен чынында азыр сизге бир комплимент айткым келип турат да. Мен сизди орус тилдүү инсан катары тааныйм да. Анан кыргыз тилинде чын эле мынчалык деңгээлде сүйлөйт деп күткөн эмесмин. Чоң рахмат. Мен просто нарындыкмын да. Адабияттык тилде. Ооба. Анан мындай нукура сүйлөгөнгө аракет кылам. Ошо нукура сөздөрдү мындай таап оюмдан монтип ортосуна кошкучу эле деп пауза болуп калат. Жакшы. Сонун мен дагы аябай патриотмун деп эсептейм өзүмдү. Жанагы мисалы эле жөнөкөй эле бирөөгө тааныбаган адамга баарлашууга чыкканда алло дейм, здравствуйте дейсиз, саламатсызбы дейм да мен. Кыргыз тил билесизби депчи. Мен негедир кыргыз тилин чыгаргым келет. Кыргыз тилинде сүйлөгүм келет. Бардыгын окуучуларга деле кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аракет жасайм да. Анан ошону күткөн эмесмин, кече сиз мага кыргыз тилинде болобу дегенде, ооба деп анан бир кичине мындай болду да, кыргыз тилинде эркин сүйлөйт болду экен дегенчи. Демек, сонун күткөн эмесмин. Ооба, көптөгөн интервьюларды кыргыз тилинде бергенден мындай рахат алам. Анан 21 мартта Норуста кыргызча алпар деп биздин Борбор калаабыздын Ала Тоо аянтында ал деле мындай түз эфирден кем жок да, 30 000 адам келип, анан кыргызча сүйлөсүң десе, ошол эми кыргызчам бар, бирок 30 000дик адамдык эмес депчи. Аны дагы 30 000 көргөн жок, андан да көп көрүп атпайбы. Анан кийин сонун алпаруучулар командасы болуп, Асель Кадырбекова, Аида Багышбекова, Айжан Турдалиева деген кыздар менен чогуу алып барып, анан ошондон дагы рахат алып, анан көбүрөөк мындай эме болуп калды да, больше уверенности, кичине мындай такшалгансып, ошол алпаруучулук ошол кечеден кийин өзүмдү эме сезип калдым, эркин сезип калдым да, кыргыз дегенде кыргызчаны семишкеден чыгам депчи. Орусчаны да кылдым. Негизи кайсы тилди үйрөтүп чоңойтуңуз? Биз мен апам кыргыз тили адабият мугалими, атам болсо кыргыз адабиятын негизи дайым эле китеп менен отурат. Чоң атам китеп жазып жүргөн энциклопедияларды, биздин Жумгал тарап, Нарын тараптын энциклопедияларын чыгарып жүргөн инсандар. Ошондуктан үйдө кыргызча, нукура кыргызча урушканда дагы кээде түшүнбөй калам. Анткени нукура кыргызча урушушат. Сенин келериң арсар дегенде, арсар дегенде эмне? Уруштубу же мактадыбы да? Кезинде ушундай моменттер болгон да. Жакшы экен. Демек сиз кыргыз тилди үй бүлөдө чоңоюп өсүпсүз да, анан орус тилди качан мектеп учурунан баштап үйрөнүп калдыңыз? Орус тилди ушул 4-классымда үйрөндүм окшойт. Ага чейин 10 ананы деле айырмасын билчү эмесмин. Кыздарды 10 деп, балдарды ана деп. Үйрөнгөнгө туура келет экен, анткени азыр ушул кыргызча сүйлөөгө мода кылып, саркечтик бул кыргызча сүйлөөнү сон тренд кылып атат. Ошол да мага абдан жагып атат. Ошо кыргызчаны мурункуга караганда көбүрөөк мындай баарлашып сүйлөшүп калдык десем да болот да. Анткени интервьюлар да көбүрөөк болуп калды. Ал эми буга чейин бир 6-7 жылга чейин ушул трендте, модада орусча сүйлөө болчу. Анан кийин өзүнчө эле мындай понт деп сүйлөшүп эмес белек. Анан кыргызчаны мындай
колдонбогонубуз аз келгенсип кыргызчаны еще басынтып да жүрдүк го бир кездери. Орус тилди билбегендер басып. Орус тилди орусча сүйлөбөйсүңбү анан деп анан бирибиз менен ошо орусча көп баарлашып, орус класстарда, мектептерде көп болуп атты. Мындай басымдуу бөлүгү орус мектептери болуп аткандыктан биз дагы орусча сүйлөөгө туура келип, ошол официальный язык деп жүрбөдүкпү. Бул жакында эле ошо президенттин жарлыгы чыккандан бери аябай жакшы болуп кетти. Мен дагы ошого ыраазымын да. Кыргыз болгондон кийин кыргызды биз даңкташыбыз керек да. Башка чет элде жүргөн канча деген адамдар деле ошол кыргыз тилде эми азыр сиз айтмакчы, азыр барктап, даңктап, мындай кыргыз тилинде сүйлөп калышты да. Сиз жакында свадьба, кыз узатуу же той өткөрүүнү пландап жатасызбы? Биз сиздин эң маанилүү күнүңүздү эстен кеткис кылып видео тартып беребиз. Той бир күндө өтүп кетет. Ал эми биздин тарткан сүрөт, видеолор түбөлүккө эсте калат. Келечек Продакшн сиздин жакшылыгыңызда кызматта. Байланыш номери 0704 06 02 07. Аскар мырза, мынакей жанатан бери сиздин аябай бир кызыктуу окуяларыңызды угуп отурабыз. Анан баягы ар бир эле адамдын бала чагы бар. Анан ошол бала чакта бир өзгөчө окуялар эсте калган. Эми көп эле болуш керек, бирок мындай өтө жүрөктүн түпкүрүндөн орун алган жакшы окуялар болсо бөлүшсөңүз. Негизи ушул өзүмдүн бала чагымды абдан жакшы калыптыр да эстечи. Ар бир мүнөт мындай ата энемдин мен менен чогуу жүргөн эмелери, мүнөттөрү азыр деле айтып берем да. Жүргөндө деле ар кандай болот да, мисалы. Анан азыр деле айтып берем да. Мен ушу айылга таштап койгонсуңар, мен 2 жашымда депчи. 2 жашыңызда таштап койдуң. 2 жашымда жайында бир айгабы же 2 айгабы таштап койсом мен таарынып, көкпеттенип, мен кичинекей кезимден беле көкпеттенип сүйлөшпөй. Өжөрлүккө өткөрбөйсүзбү? Көкпет эмес, өжөр болчумун деп. Өжөр. Анан ошо өжөрлүк деп калдыңыз. 3 жашымда эле мен жанагы бала бакчага барганда кичинекей балдар менен сүйлөшүп атып, эсимде калганы эме деп сурагам да, силер ким болгуңар келет деп, анан бирөө билбейм деп, бирөө дагы 3 жашымда. Бирөө бирдеке деди. Анан кийин мен болсо айткам да ошондо. Мен эмне болсом дагы популярный болом. Кандай кесипти аркаласам дагы? Кандай кесипти? Же ырчы болом, же актер болом деп айткам да 3 жашымдачы. Анан азыркы 3 жаштагы балдар ойлонот экен ошондо. Анан кийин ошентип айткандан кийин айтып, анан негизи эле кичинекей кезимден бери ушул чыгармачыл жааттам да. Кандай бир мындай садиктеги сценкалар болсо, эң башкы ролдо мен. Анан мектептен иш-чара болсо дагы эң башкы ролдо мен. Эмеси болсо деле, алып баруучусу болсо деле мен. Жана кинодо барга шурикчи. Анан кийин сен газета тарткыла десе мен. Жанагы ырда десе мен. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Демек сиз бешикте жатканда эле жөн жатпагандырсыз. Эми бакча бешикте окуя деп койсок болот да. Анан кийин мектепти бүткөндө бирок Манас университетине башка эле факультетке тапшырдым да, синхрондук котормочу катары англис тилинен. Бирок ошол чыгармачылык жүрөгүмөн кетпей койду. Мен ойлоп аттым элем ушул котормочу же мугалим болуп англис тилинен берип, ошону эле аркалайм окшойт. Бир офисте отуруп же бир ал кесипти аркалап калсаңыз кантип популярдуу болот элеңиз анда? Ошода. Офисте эле отурам деп ойлогом да. Анан кийин болбой эле кайра фотоаппаратты алып ошо менен ошонун аркасынан популярдуу боло баштадым, фотограф катары. Андан кийин моделдик агенттикти ачкандан кийин модельдерди чыгарып атып популярдуу болуп баштадым. Анан кийин ойлоп, анан бир убакта мындай ой келди да, элдерди эле чыгара берип өзүм калып калдым го. Өзүм сүрөткө түшчү эмесмин. Демек башында башкаларды чыгарып өзүңүз чыкчу эмессизби? Өзүмдү мындай бир айда бир түштүм, анан киргизип койчумун дегендейчи. Андан кийин
өзүмө бир фотосессия кыла элек экенмин ушул эмедечи. Ошол убакыттын арасында. Анан өзүмө фотосессия кылгандан кийин мага жага баштады деп. Анан бир эмеси мен өзүмдү мындай популярдуулукка кадам шилтеп, сүрөткө түшүп, эметип баштаганда элдер дагы уже билет да, анан кийин иш-чараларга чакырышат, тияка бияка чакырышат дегенде. Анан баягы мен аркасынан чуркап жүргөн окуучуларым менин аркаман чуркап калды да. Анан ойлоп калдым, бул жашоодо эң негизгиси өзүңдү тандап, вклад в себя деп коет го, личный бренд деп коет. Ошого басым жасасаң, анан адамдар аркаңан чуркайт экен да. Жакшы. Ошол чуркагандардын арасында айымдар көп болуш керек, Айымдар дагы абдан көп деп. Азыр да тенденция чыгып калды го. Ул айымдар көп деп. Эми дегеним менин жашыман менден улуу деген да. Азыр мода, азыр тенденция. Жок, андай болбой эле. Негизи биз эми сиздин Instagram баракчаңызды мен көрүп турам. Ошол жерде мындай аябай бир укмуш, супсулуу кыздар менен сүрөткө түшөсүз да, ар дайым. Анан жаңыланып тургандай сезилет да. Ушунчалык көп келишеби сулуу кыздар? Албетте, ушул убакыттын өтүшү менен кыздарыбыз сулуудан сулуу болуп баратат. Азыр чоңоюп келаткан кичинекей бөбөктөрүбүз, өспүрүмдөрүбүз дегеле сонун бир мындай абдан сулуу бир поколение деп коет го. Ушу сулуулуктун заманы болуп атат окшойт азыр. Кичинекей балдарыбыз төрөлгөндө эле кирпиктери упузун, кашы, көзү жанагындай бирөөсү мындай нукура кыргызча бир сулуулукту сулуу болсо, бирөөсү европейттерге окшош сулуу дегендейчи. Анан кийин азыркы кезде дагы сулуулук дегендин стандарты, негизи эле сулуулук деген сөздүн мааниси дагы мындай кеңейип баратпайбы? Илгери биз оозу чоң, көзү чоң болсо эле сулуу дечүбүз. Азыр болсо көз ичкесинин да сулуусу бар. Уникалдуулук. Азыр көбүнчө ушул ички дүйнөнүн сулуулугуна басым жасап калды да. Анан кийин абдан эле көп кыздар сүрөткө түшкүсү келет, көп кыздар өзүн ушул жаатта. Мен билем, сиз келген окуучуларыңыз менен ар бири менен сүрөткө түшөсүз, Ар бири менен сүрөткө түшүп, ар биринин көңүлүн албасам, тартынып калышат. Кадимкидей таарынышат, кадимкидей ар бирине мындай көңүл бөлбөй койсоң, таарыңасып кетип да калышат. Окубайчы. Балким ошол сулуу кыздардын арасынан өзүңүзгө бөлүп жаныңызга боло турган жар тандагандырсыз? Азыр тандай элекмин. Ошо өзүмдү жаш деп сезем. Негизи 33 болгону менен мындай ички дүйнөм бир 18 жашта албайбы? Албетте, ар бир адам өзүн жаш сезет эмеспи? Бирок ошентсе дагы эми сиз дагы ошол өзүңүз айткандай нукура сулуу кыздардын атасы болушуңуз керек. Албетте, анын баары ойдо бар, анын баары жүрөктө дегендей. Анан кийин ошол сиз мен чоң атамдай эле айттыңыз го. Фотосессияларга барганда ар биринде өзгөчөлөнүп костюмдар менен чыгасыздар да. Ошолордун автору ким? Ошолордун автору мен өзүм, мындай стиль жагынан дагы өзүмдү карап, окуучуларымды карап, мындай чачыңды мындай кыл, кийимиңди мындай кыл, могул түс сага көбүрөөк жарашат экен деп кеңештеримди берип турам. Анан кийин кийимдер болсо буйрутма менен тиктиресиздер? Буйрутма менен тиктирген күндөр да болот. Сахнага чыгыш үчүн кандайдыр мындай сонун, жалп-жулп болгон костюмдар керектелет го. Бирок биздин магазиндер бар көптөгөн. Түтпөйт негизи, мага кийим түтпөйт. Күнүгө
бир жака барсаң күнүгө ар кандай кийиниш керек дегенчи. Анткени комментарийлер дагы биздин элибиз дагы ушундай эмеси бар да, мындай. Сонун бир өзгөчөлүгү бар да. Карап турушат да мындай. Карап туруп анан кийин монтип бир чукуп чыкпайчы. Эме дейт да. Бир жолу эмеден комментарий келген. Бир жумадан бери бир туфли менен жүрөсүң го деген комментарий келген. Анан кийин бир жумадан бери бир эле кийим менен жүрөсүң го деген комментарийлер келет. Ошондуктан күнүгө ар кандай кийинип турбасаң биздин күчтөрүбүз абдан күчтүү. Сизде мындай ошончолук терең изилдеген адамдар бар турбайбы? Бар. Анан кийин еще ал адамдар мындай эме да, социалдык тармактарда сага катталбаган адамдар. Катталбай көрүп жүргөн адамдар. Анан кийин адамдын көптөгөн адамдын алдына чыгып жүргөндөн кийин ар дайыма эмеде болуп туруш керек экен, трендте да болуп туруш керек экен, модада саркеч кийинип, анан кийин элдин алдына чыккандан кийин элдин эмеси болгондон кийин Суроо талабына ылайык болгонго аракет жасайсызбы? Элдин суроо талабына. Албетте. Эл эмне десе дей берсин, мен өзүмө жакканын кылам дебейсизби? Андайдан кичине алысыраак го деп. Меники ошо эл эмне дейт, эл эмне десе ошону кылам, эл чоң критик деген ойлордон. Ооба, туура. Эл ошончолук сизди критикалап жатышса, сиз ошолорго жагам деп аракет кылып жасасаңыз, бул деген сиз ошол эл үчүн эмгек кылып жатам деген түшүнүк да. Мен ошону Ооба, албетте. Анткени чет өлкөгө барып калсам, балким мен өзүм билем, өзүмдү өтүмдү төргөйлөм деп кандайдыр бир мындай башкачараак кийинип алсам, анан кийин элибизди уят кылган болом да. Ошондуктан чет өлкөгө чыга электе, ошону машыктырып атам да. Чет өлкөгө чыгуу максатыңыздар барбы? Ушул сиздин агенттик? Албетте чет өлкөгө чыгып жүрөбүз, көптөгөн конкурстарга барабыз, көптөгөн иш-чаралар болот дегендей, жюриге отурганга чыгышат. Андакта ошол кыргыз кийимдерин көрсөтөсүздөр, э? Кыргыз кийимдерин көрсөтөбүз, саркеч кийимдер, анан кийин ошол кыргызча дагы сүйлөп, ошо кыргыз тилибизди дагы мындай пропагандасы, мындай рекламасы деген десек да болот. Кыргызстанды көтөрүүгө, Кыргызстандын өкүлү катары, Кыргызстандын лицо деп коет, лицосу, амбассадору катары мындай достойно өзүбүздү мындай мыкты деңгээлде көрсөткөнгө ар дайым аракет жасайбыз. Анда ошол кыргыз элине балким кайрылуу десек болобу? Биздин көрсөтүүбүздү жыйынтыктаганы калдык. Кайрылуу жасасаңыз, же кандайдыр бир кеңеш бере кетесизби, же чакыруу жасайсызбы? Чоң рахмат сиздерге. Ушундай сонун интервью, сонун маек болду. Ушундай көптөгөн чыгармачыл адамдарды негизи жакшы көрөм да. Сиздей адамдар көп болсун. Анан кыргыз элиме токчулук, молчулук, жакшылык, бардык жакшылыктарды каалайт элем. Ошо ынтымагыбыз сыдырабасын. Ар дайым бирибизди колдойлучу. Ошо бере турган кеңеш десем болобу, же сунуш десем болобу, же мындай эме тилегим десем болобу, бирибизди колдойлучу. Анткени колдогон адамдар абдан аз. Бирибизди колдой албай, кепкенедей болуп, бирибизди колдой албай жүрөбүз да. Бирибизди басынткандар көп, бири-бирине кандайдыр бир мындай жаман нерселерди кылгандар көп. Ошондуктан бирибизди сүйүп, бирибизге ишенип, бирибизди алдабай ынтымакта жашайлы. Эң жакшы, сизге дагы чоң ийгиликтерди каалап өтөлү. Мынакей буга чейинки басып өткөн 11 жылдык тажрыйбаңыз менен бөлүштүңүз. Биз үчүн, көрүүчүлөр үчүн да бир чоң кандай десем сабак болду. Мисалы, ар бир адам сизге окшоп чоң деңгээлге жеткиси келет. Анан кантип жеткениңизди көргөндө, укканда, балким мен деле ушул жолду колдоноюн деген ой пайда болушу мүмкүн да. Эмнеге жок, ошон үчүн сизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Дагы чоң бийик тепкичтерге чыгыңыздар. Дүйнөнүн
көргөзмөнү дөңгөрөткөн Думанаев Models болуңуздар. Чоң рахмат, чоң рахмат. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Чоң Ден соолукта рахмат. болуңуз. Чоң рахмат.